Ушул 30 жылдан бери биздин эгемендүүлүккө канча 30 жыл болду ээ болгонубузгачы, и то биз ага күрөшкөн жокпуз. Нам просто повезло в этой жизни, да, и мы стали независимым государством, да. Ошо 30 жылдан бери идеологиябызды карап келсек, 5-чи президенти, мына 5-чи президент болду азыр. Кошуна мамлекеттерде президенттер алмашылбайт, аякта контроль над интернетом, мындай нужный вопрос. Бизде президенттер алмашылат. Эмнеге? Анткени биз ушунчалык мен ишенем да, ошо биз демократияга бара жаткан, үмүттөлгөн, жакшы, айкын жашайбыз деген чоң үмүт менен келе жатабыз да 30 жылдан бери. Бирок ортодо деген коррупция менен күрөшөбүз деп, коррупция менен толук күрөш болгон жок. Анткени 30 жылдан бери бийликте жүргөн адамдар кайра эле депутат болуп келип атышат, кайра эле ызычы болуп келип атат, көп нерселер болуп атат. Бунун баарын көргөн жаштар, мына азыркы жаңы муундар эмне болуп өсүп келе жатышат? Чындык жок, акыйкаттык жок. Последняя инстанция интернет. Интернеттен деген милиция бизге жазып атат. Биздин акыларыбызды мындай карантин убагында төлөй турган нерселер төлөнгөн жок деп. Докторлор жазып атат, мисалы Караколдон медиктер деген мага жазышып, мына биздин главврач бет каптарды катып алды, барып өзүнүн туугандарына таратты деп. Буну мен интернеттен чыгаргандан кийин чоң рахмат, прокуратура реакция кылып иш козгоду. Бул сөз эркиндиги. Бирок алар коркпой, бири-бирден эмес, коллективно бири-бирин баарыбыз чыксак анда чыгайлы деп чыгышты. А бири-бирден өз атынан маалымат чыгаргандарды ар кандай бурмалап кетиши мүмкүн деген ал деле нерсе бар. Мен буну башыман өткөн киши катары айтып атам да. Эгер керектүү убакытта тим эле СМИнин аркасынан чуркап калышат. Азыр мына керектүү убакыт келатат, депутаттар чуркап калышат, өзүнүн СМИсин ачышат, төлөшөт. Анткени деген маалыматтарга ишенебиз, ишенбейбиз. Бирок бул чыныгы конкуренция. Бул конкуренцияда баары бир чындыктуу улат. Коллегалар, эки жак деп сиздин, вы имеете право на ваше мнение, правильно. Бул плюрализм. Бирок деген бир жактуу болуп эле меники туура, калган баары фейк деген бул туура эмес да. Андан коркпош керек. Биз жаштарга үлгү боло турган парламент болуп кетеличи, мына бир ай калды, 2 ай калды иштегенге. Алардын оозун жаптырбайбыз. Иштегиле, чоңойгула, экономика жактан пандемиядан жардам бере албаган мамлекет эмгелип алып туруп ооздорун тыйган. Азыр деген карантин, кайра ограничение киргизебиз деп атабыз, туурабы? Ошондо что остается людям? Только интернет. Анда дагы сүйлөбө чыкпа деген сөз болуп чыгабы? Бул туура эмес да. Сөз эркиндиги бул Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү эң чоң жетишкендик. Буну эч ким тана албайт. Буну президент Жээнбеков да колдойт. Буну премьер-министр, азыркы премьер-министрибиз эми присяга боло элек, бирок уже шайланган премьер-министр, алып келинген премьер-министр колдойт. Биздин спикерибиз да колдойт. Анткени баардыгыбызга регламенттен салып берип сүйлөтөт. Мен ойлойм, 120 депутат силер өз атыңардан эмес, силер эл атынан сүйлөгөндүктөн колдош керексиңер.